Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Көк Бөрүдөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Бул чыгарылышта жогорку лигада эмнеге 12 клуб болот? Бул жакшыбы? Айыл өкмөттөр аралык республикалык турнир качан болот? Рустам Тыналиев минген комбат өлүп калдыбы? Ушул жана башка суроолорго жооп беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. Кыргызстандын Көк Бөрү боюнча лигалык оюндарында жогорку лигада эми 12 команда туруктуу катышат. Бул тууралуу чечим Көк Бөрү федерациясынын жыйынында кабыл алынды. Федерациянын эксперти Каныбек Кубатов жогорку лигадагы командалардын санын көбөйтүү менен клубтар арасында атаандаштык күчөй турганын, жылдан жылга клубтардын өнүгүү тенденциясы жакшы көрсөткүчкө келе жатканын айтып өттү. Саймадан супер сунуш. Интернет ылдамдыгы секундасына 500 мегабит жана жаңы муундагы телекөрсөтүү. Жана ушунун баары укмуштуудай баада. Айына болгону 1180 сом. Биз сизге секундасына 1 гигабит ылдамдыкты колдогон күчтүү Wi-Fi роутерди белекке беребиз. Жана ошондой эле 5 онлайн кинотеатрга акысыз жеткиликтүүлүк. Каалаган убакта сүйүктүү тасмаларыңыздан жана сериалдарыңыздан рахат алуу үчүн билдирмеңизди дароо азыр калтырыңыз жана сайманы кошуңуз. Ал ошондой эле 2017 жылы жогорку лиганы 6 команда кылып бөлгөндөн кийин ылдыйкы лигадагы командалар арасында өсүү темпи жакшы болгонун, учурда жогорку лиганын санын көбөйтүүгө кезек келгенин кошумчалады. Жыйындын катышуучулары жогорку лигага командалар рейтингге карап кошуларын талкуулашты. Жыйынтыгында жогорку лигага төмөнкү командалар кирет: Ынтымак, Сары Өзөн, Достук, Намыс, Ийгилик, Талас, Мурас, Ысык Ата, Каракулжа, Алтын Альянс, Улар жана Ак Илбирс командалары. 12 команда болгонуна сиздер кандай ойлойсуздар? Менин оюмча алгач 8 команда кылып, андан соң 10-12 кылса жакшы болмок. Себеби учурда 6 команданын 3-өсү же 4-өсү гана мыкты атаандаштык көрсөтүп жатат. Ал эми 12 команда болсо, алардын ичинен кайрадан эле 3-4-өсү мыкты болуп, калгандары ылдыйкы деңгээлде болуп калабы деген ойлор жаралат. Эми 12 команда болгондо командалар 4 тайпага 3төн бөлүнөт. Ар бир тайпанын жеңүүчүлөрү жарым финалда кезигерет. Мына ушундай форматта өтөт деген ойдомун. Сиздер бул боюнча кандай көз караштасыздар? Ой пикир калтырыңыздар. Биринчи лигада дагы 12 команда болот. Экинчи лигада азырынча 10 команда. Белгилей кетсек, экинчи лигага арыздарды кабыл алуу эркин жүрмөкчү. Жаңы куралган командалар экинчи лига аркылуу гана өйдөнкү баскычтагы лигага чыгууга укук алмакчы. Легендарлуу аргымак комбат өлдү. Рустам менен комбаттын оюндарын эсиңиздеби? Бул ат жөнүндө эмнелерди билесиз? Комментарий жаза кетиңиздер. Комбат 2021 жылдан кийин чоң оюндарга чыкпай калган. Быйыл жазда Рустам Тыналиевдин досу Кайрат Эсеналиев комбатты Рустамга белек кылган эле. Келе жаткан жылдын февраль айында Көк Бөрү федерациясы эң мыкты айыл өкмөттү аныктоо иретинде республикалык турнир уюштурат. Буга ар бир облуста жеңип чыккан айыл өкмөттөр Бишкек шаарында мыктылыкты талашмакчы. Бул тууралуу чечим Көк Бөрү федерациясынын жыйынында кабыл алынды. Көк Бөрү федерациясынын президенти Рамис Жунусалиевдин айтуусунда быйыл кышында эң мыкты район деген наам үчүн турнир уюштурулган. Бул турнирге даярдык үчүн ар бир облустагы жетекчилер өз аймагында турнирлерди уюштуруп, андан соң Бишкекке мыктыларды иргеп алып келген. Ал эми жаңы жылдан кийин мыкты айыл өкмөттү аныктоодо облус жетекчилеринен тышкары район жана айылдык деңгээлдеги Көк Бөрү жетекчилери активдүүлүктү көрсөтөт деген ишеним бар. Талкуунун соңунда башкармалыктын мүчөлөрү республикалык райондар аралык ошондой эле айыл өкмөттөр аралык турнирде 2 жылда бир уюштуруп турууну туура деп табышты. Бир жылы райондар аралык, ал эми экинчи жылы айыл өкмөттөр аралык республикалык турнирди өткөрүү максатка ылайык болот деген чечимге келишти. Сиздер кандай ойлойсуздар? Айыл өкмөттөр аралык турнир керекпи?